долинасы болсо туюк богошту деп аталат. Мунун башынан нар жагында Аксай деген долина бар, чоң өрөө. Ошол жака бир эле жол менен ашып түшөт. Ал эми тигил кокту болсо жол богошту деп аталат. Жол богошту менен мал сал айдап түшөт да. Кышкысын жол бербейт башындагы мөңгү. Бирок жайкысын гана жол бергенде Аксайдагы малчылар ошол жактан малдарын айдап кетишет. Ушул эки кокту бар. Андан кийинкиси башкайдын үстүндө болсо жана шаркыратма. Орто Азиядагы эң чоң шаркыратма. 180 канча метр ушундай. Анан жай келгенде убакыт болуп калса барып келгенге бар да. Бирок машина чыккан чакта жол аябай узугандыктан тик болгондуктан жөөбү барыш керек да. Жөөбү аралабыз десеңер спортивный кийинип, спортивный сумкаңарды астына алып палатка болгондук. барабыз десеңер барабыз. Эртең менен таң атпай чыксак түшченде жетебиз да. 1-2 саат ба шаркыратма менен сүрөткөчүп антип минтип алып анан кайра чөө беребиз. Хорошо? Ошондо Жайында көлгө